الله أكبر ولله الحمد. Allah Teala maqtolor, süyüklü paygambarımızga salat salamlar bolsun. Hurmattуу musulman bir tugandar, hurmattуу жердештер, hurmattуу musulman bir tugandar. Mına Kudayım buyursa bugün Борборубуз Бишкек шаарынан улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатына алгачкы рейсти учурдук. Кудай буйрса буга чейин Ош шаарынан 3000ден ашуун ажыларыбызды учурдук. Алар аман эсен сак саламат жетип алып, бардыгы Кудайым буйрса ибадаттарын аткарып, ошол ыйык жерлерде жүрүшөт. Бардык гостиница болобу, жол транспорттору болобу, тамак аш болобу, бардыгы жогорку деңгээлде уюштурулуп атат. Кудайым буйрса ажыларыбыз аман эсен сак саламат бар ибадаттарды аткарып келишти. Кудайдан суранып кетебиз. Ажылардан сурандык, эли жерибизге, журтубузга да дуа кылууну унутпаңыздар дедик. Кудай буйрса ыйык жерлер, ал жерде дуалар кабыл болот. Кудайым буйрса Кудай Таалам ажыларыбыздын ибадаттарын жеңил кылсын. Максатыбыз эмне? Ушу дин эркиндиги камтылган мамлекетибизде адамдардын зыяраты жогорку деңгээлде болсо деп. Өзүңүз билесиз, жылдан жылга бул цифралар, албетте шарттар буга далил болуп турат. 6000 квота боло турган болсо, 6000ден ошо коштоп барчу штабтын саны дагы мурункудан бир топ эсе азайган, 30 кишиден тегерегинде барат. Бул тажрыйбадан 2 жылдан бери барып, алар ийгиликтүү ажылыкты уюштуруп, Саудия Араб падышачылыгынын мындай ажы уюштуруу бөлүмүнөн мындай өзүнүн оң бааларын алып келе жатат да. Бул муфтият менен биргеликте иштегендин, албетте муфтияттын бул чоң эмгеги болуп саналат. Биз ага жардам беребиз мамлекет тараптан. Биз ал милдетибиз болуп саналат. Билесиз, тамак аш болсун, мурункудай мындай бир түрдүү тамак эмес, азыр менюде көрсөтүлгөн күнүнө 3 түрлүү тамактарды улам жума сайын алмаштырып, тамактардын ошол кыргыздардын табиятына ылайык келген, кыргызстандын табиятына ылайык келген тамак аштар менен камсыз кылуу, самолет менен мурункуга караганда сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында алардын жол киресин түшүрүүдө, адамдын укуктук жактан аларга кандай колдоо көрсөтүүдө ар тараптан биз жардам берип атабыз. Буюрса 2 жылдык убакыт биз көрсөттү. Басынан болсун, сапатынан болсун жогорку деңгээлге алып чыктык. Албетте бул деген ошо биздин дин менен жашаган кыргызстандык, биздин мусулмандардын шартына биздин кызматыбыз болуп саналат. Бааны түшүргөн бул өзүнчө бир маселе да. Бирок ошол бааны түшүргөн ичинде биз жакшыртылган шарттар да камтылган. Биз аны айтпай атабыз. Жакшыртылган шарттар дегенибиз, биз билесиз, вакытта бекер гостиницалар жатат да. Биз ошо бекер гостиницаларга ашыкча каражат төлөп берип, алардын 3 мал жыйыштырышына, же шешептерин алмаштырышына, же аларга жакшыраак керебеттерди коюп шарт түзүп бергенине дагы ашыкча каражат төлөп атабыз. Бул жакшыртуу шарт, бул айтылбай атат. Тамак ашка да биз кошумча мурункуга караганда кошумча каражатты көтөргөнбүз. Мунун ошо убактылуу штаб, уюштуруу штабынын чечими менен тамак ашка ашыкча кошумча акча каражат төлөнгөн да мурункуга караганда. Ошол жакшыртылган шарттан сырткары анан кийин батышып атат. Албетте мындан да жакшы кылса болот. Мындан да жакшы болот. Бул ал боюнча мына муфтият иштенип атат, изденип атат бардык жактан. Ош облусундагы ажыларга биринчиден ошол ажы башчылар тарабынан тынымсыз сабактар өтүлүп атты. Андан кийин муфтият, казият муфтият менен биргеликте атайын ошол чүйүн ажыларын чогултуп, бир нече ирет сабактарын өттүк. Андан тышкары биздеги ошол Чүй облусунда өзүнүн куратарыбыздагы ажылар чогултуп жер-жеринен сабак өтүктүрдү. Азыркы күндө Кудайга шүгүр ажыларыбыздын көпчүлүгү ошол ыйык амалдарды аткаргандын толук эреже шарттарын үйрөнүп учуп кетип жатат. Ушуга мен толук ишеничтемин.
elimiz üçün, memleketimiz üçün, Kırgız elimiz üçün Kuday buyursa, kolumuzdan gelişince жақсы тооларды кылганга аракет кылабыз. Канчадан бери бара албай жүргөн бир туугандарыбызды барганга Алла Таалам насип кылсын. Эң биринчи ниет экен, ниетти кыла берселер, Кудай Алла Таалам кабыл кылса барабыз иншалла. Мамлекетimiz процветать кылсын, эл журтумуз аман болсун, министрлерибизге инсап берсин, токчулук болсун, молчулук болсун, жумуштары жаштарга болсун. Ошо тилектебиз бизде. Республикалық штабтың төрағасы Самидин Кары биринчи рейс менен учуп кеткен. Ал Саудиядағы бардық болып жатқан иш-чараларды көзөмөлгө алып, ал жердеги Мадина жатаканалары, тамак аштары, автобустун жүрүшү боюнча уюштуу иштерин ошол жакта жүргүзүп жатат. Тозуп алуу боюнча, тамак ашы боюнча, кайра Мадинадан Мекке көчүү боюнча, Мекке жатаканаларына жатуу, алардагы тамак аштар боюнча бүгүнкү күндө бардыгы көзөмөлдө жакшы өтүп жатат буюрса. Улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатына мына биздин Кыргызстан мамлекетибизден Кудай буйруса боложок ажекелерибиз сапарга кадам таштап аттанып отурат. Кудай Таалам сапарыңыздарды байсалдуу кылсын. Аман эсен сак саламат барып, ошол ыйык жерлерде ибадаттарды аткарып жаткан мезгилде Кудай Таалам сиздерге күч кубат берсин. Ибадаттарды Кудай Таалам өзү жеңил кылсын. Ошол жердеги дуаңыздарды, ибадатыңыздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Лаббайк Аллахумма лаббайк деп Алланын буйругуна моюн сунуп, мал мүлкүңөрдү, мамлекетиңерди, үй бүлө бала чакаңарды таштап, Аллахтын ыраазылыгы үчүн ушул ибадатка кадам таштап баратасыздар. Кудай Таалам ибадаттарды кабыл кылып, аман эсен сак саламат барып келиңиздер. Аллаху акбар. Allahu akbar, walillahil hamd.